жүрөгүмдө толук ниетим өзгөрдү. Мен ушул убакка чейин ушул 1 айлык курс биз түшүндүк, ар бир адамга кыргызбы, кыргыз эмеспи, чет өлкөлүк адамдарбы. Мен биринчи келгенде караганда азыр башкача киши болуп калгандай сезип турат өзүм. Мүлк сүрөсүн окуганда кимдер жаттайт деп суктанат дейт. Кандай адамдар деп. Ушул жерге келип мүлк сүрөсүн жаттадык да, Алла Өзүбүзгө 1 айдын ичинде алган пайдабыз ушул Куранды билбейт элек, ката окуп жүрүптүрбүз кыргыз тилден. Көп сүрөлөр жаттап коюп, бирок баары туура эмес экен, ошолорду тураладык, аракеге тапшырдык. Жана ошондой эле ушул жүрөгүбүздү, өзүбүздүн жүрөгүбүздү океан кылганга аракет кылдык да, устаз. Биз билдик, бактылуулук чыныгы ислам дининде жана пайгамбарыбыздын сүннөтүндө экен. Ниет кылдык пайгамбарыбыздын сүннөтүн тирилтип, пайгамбарыбыздын жашоо тарика жолун өзүбүздүн жашообузга алып келгенге. Биз түшүндүк, ошондо гана бактылуулук бар экен. Жана ошондой эле ушул 1 айлык курс биз түшүндүк, ар бир адамга кыргызбы, кыргыз эмеспи, чет өлкөлүк адамдарбы зарыл экенин түшүндүк да, устаз. Зарыл экен. Бул мындай важип сыяктуу экен да, устаз. Зарыл экен. Бияка келип билип көрүш керек экен да. Биз ошону ниет кылдык. Алдыбыздан чыккан эркектин баарын ошол жака ташкил кылабыз деп. 1 айга барыңыз, 1 айга барыңыз, 1 айга барыңыз деп эле. Куранды шаар окусам дегенде ниетимен келген болчу. Бирок алхамдулилlah окуп калдык. Бирок ошо азыркы учурда мен жүрөгүмдө толук ниетим өзгөрдү. Мен ушул убакка чейин 20 жашка чыктым. Же элге пайдам тийген эмес экен, же динге пайдам тийген эмес экен. Ошо акыйдамда туура эмес экен эле да, туура эмес ой жүгүртүп ушундай жүрөт экен эле. Намаздарым туура эмес экен эле. Ошолорду Аллах Таала оңдогон мүмкүнчүлүк берди. Менде ой пайда болду. Медресе, мечиттерге бир кирпич болсо да Аллах Таала канча мүмкүнчүлүк берсе, ошону кылам деген жүрөктөн ниет чыкты. Иншалла жүрөктөн чечим чыгардым. Иншалла Аллах Таала канча өмүр берсе, өмүрүмдүн аягына чейин менетин кылам. Ушундай нусрат кылам, хижрат кылам деген чечим чыкты. Иншалла ушул оюм өзгөрүп кетти да, ушул жерде силерди көрүп пайдасыз жүргөнүмдү түшүндүм да. Ушул 1 айдын ичинде өзүмө келгендеги кыска немелерди айтып көрөйүн деп көп сөздөрүмдү айткым келип, бирок убакыттын тарта кырганда өзүмдүн ишимде болгон толкунданып турам кичине. Ошону айтайын деп жатам да силерге. Мен биринчи келгенде караганда азыр башкача киши болуп калгандай сезип турат өзүм. Алла буюрса ушул бойдон мына эшикти кагып туруп кирип башына киргизген киши окшоп турам да. Мындан кийин ошону кайтып эшикти жаап койбой, дагы акырындык мен өзүмдүн деңгээлиме карата алга жылай беришти максат коюп жатам да. Өзүмдү карды неме балдар менен жатып салып жатайын деген ой бар эди. Азыр кандайдыр өзүмдү жаш сезип туруп, кайрадан билим алсам экен деп балдарга карап атам баштадым да. Биз да ушул медресеге келип калганыбызга Аллага чексиз шүгүрөлөрдү келтиребиз. Биз ушул бардыгы ушул Куран кармаганда биз дагы ушул мындай мечтать этедик да, биз дагы ушул Куран кармайт депбиз. Аллага шүгүр ушул жерге келип Куранга түшүп Куранды жаттап, анан ушул мүлк сүрөсүн окуганда кимдер жаттайт деп суктанат дейт. Кандай адамдар деп. Ушул жерге келип мүлк сүрөсүн жаттадык да, Алла мүмкүнчүлүк берди. Өтө чоң пайда алдык да. Дагы болсо экен деп тойбой турабыз да. Бирок биз 1 айга келгенде ушундай ошону эле билбестен Куран Каримге дагы түштүк иншалла. Андан дагы сырткары биз 1 айдын ичинде көп нерселерди пайда алдык да. Көп нерсенин ичинде ошо кандай кошуна болуш керек, кандай күйөө болуш керек, кандай ата болуш керек, кандай бала болуш керек, баарын үйрөндүк. Ошондой эле намаздын эмелерин үйрөндүк. Ошо намаздан өткөндө жашообуз кадимкидей эле жеңилдеп калды да. Калпи кыйналып эле жүрүптүрбүз, көп нерселерди билбейчи. Ушу жашообузду да кыйла жеңилдеди. Биз ушу Аллах Тааланын буйругу менен ушул жылы 24-жылы акыркы окуу курсуна апрелдин 15-нен майдын 15-не чейинки убакытка Аллахтын буйругу менен 1 айлык окууга келип калдык.
Эми бизге келишибиздин себеби биринчиден Аллахтын буйругу дейбиз, экинчиден ушу мурда кийин барып келген биринекин адамдардан даватта жүргөндө кезигип калып, мен ушул окууга барып келдим, чоң олжо таап келдим, түшүнүктөрүмдү түздөп келдим, бир нерсени үйрөнүп келдим дегендерди угуп, анан биз барышыбыз керек экен. Ар бир адам кемчиликтүү. Биз ушу намаз окуп жүрөбүз, баарын кылып жүрөбүз, биз баарын билебиз деген ниетте боло беребиз. Шайтан ушундай фикир салат. Бирок кемчиликтерибиз көп, ар бир адам кемчиликтүү да. Анан ошол нерселерди түздөйлү деген ниетте келгенбиз. Аллахка шүгүр, көп нерсени үйрөндүк, көп нерсени түшүндүк, көп нерсени билбегендерибизди үйрөнүп, ката кетирип жүргөн жерлерибизди түздөп алганга үлгүрдүк да. Эң башкысы Куранга түшүп, ошо Куранды окуп калганды, ошо Куранды мындай такалбай, бирөөдөн жардамын сурабай окуганга муктаж болбогонго ошого жетишип алдык. Эң чоң олжобуз ошо болду. Эми бул жердеги ишти көрдүк. Эми мындай да жашообузда, мамлекетибизде дегенде ар кайсы тармак бар, ар кайсы тармакта сонун кооз сөздөр сүйлөнөт, бирок иши ошол сөзүнө жалгашпайт да. Ал эми бул жерде биз эмнени көрдүк? Сөз менен иштин айкалышын. Сөз менен эле айтып коюп, бирок ишинде кемчилик болгонун көрө албадык. Сөз менен иши айкалышып, диндеги жашоону, Аллах Тааланын бизге айтканын, бизге буйрук кылганын, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө кандай болсо, дал ошондой аткарылып, жаратылышка болгон мамиле, адамга болгон мамиле, ошо диндеги ишке болгон мамиле, сабакка болгон мамиленин эң жогорку деңгээлдеги туу чокусун көрө алдык. Ошондон таасир алдык. Эми буюрса биз өзүбүздүн астыбызга максат кылып коюп жөнөп жатабыз бүгүнкү күндө. Эмне максат десеңиз, барган жерибизде өзүбүздүн кичинекей айылыбыз болобу, шаарыбыз болобу, ошол жердеги жамааттарыбызга ушул жерде болгон таасирлерди айтуу менен, алардан кетип жаткан кемчилик, катачылыктар болсо ушул жерге кайра кайрылып, ушул жерден окуп, аз да көп болсо билим алып, өздөрүнүн көз карашы менен угуп эле калбастан өз көзү менен көрүп, ушул жерден таасир алып, үйрөнүп, кемчиликтерин түздөп кетүүсүн биз дагы бирөөлөргө себеп болууга ниет кылып жөнөп жатабыз. Буюрса мындан ары дагы ушундай окуу жайлары көбөйүп ачыла берсин дейли. Ушул жердин устаздарга, ушул жердин жетекчилерге, устаз шейхтердин баарына тең Аллах Таала ыраазы болсун. Биз чоң ыраазычылыктарыбызды билдиребиз. Алардын ушул деңгээлге жеткириши, ушул окуу жайын бул күнүмдүк эле тынымсыз иш эмес. Бул түнү бою ыйлап дуа кылуунун аркасы менен Аллахтын коргоосу, Аллахтын колдоосу менен жетишкен иш деп билемин. Ошон үчүн бардык адамдарды ушул курстан өтүп ала турган деңгээлге жетип алсак, мамлекетибизге, өзүбүзгө биринчи кезекте, үй бүлөбүзгө, кошуна колоңдорубузга, айылыбызга жана ошол эле маалда бүтүндөй мамлекетибизге чоң олжо, чоң пайда келет эле да. Эми биз ушул жерге бир айлык окууга келдик, Кара Балта шаарына, Нур медресе мечитине. Эми бул нерсени көптөн бери укчубуз өзү. Негизи 2012-ден бери келели деп бир арзу кылып аттык эле. Аллага шүгүр, мына 2024 мүмкүнчүлүк берди. Эми бул жерге келип бир өзгөчө тазалыкты көрдүк бул жерде. Эми айтат го, диндин жарымы тазалык деп айтат да. Тазалык исламдын жарымы деп айтат да. Тазалыкты көрдүк, адеп ахатты көрдүк. Анан устаздардын жүрүм туруму, бул жерде каракелердин жүрүм туруму өтө сонун. Бул жерде айтып түшүндүрүш кыйын маселе. Кыргызда сөз бар да, 1000 куча бир көр дейт да. Ушул жерде көрдүм мен, жашоодо бир ислам дин эгерде дайым ушундай улана берген болсо, Кыргызстан дүйнө жүзүндө үлгү болот деген бир ишенич мага келди да. Бир үмүт пайда келди да, Кыргызстан дүйнө жүзүндө үлгү болот деген үмүт пайда болду. Экинчиден, бул жерде келип арабчага түштүк иншалла, тажид менен. Эң негизги ишибиз ошол эле, биз арабчадан Куран окуп калсак деген максаттар бар эле. Эми Аллага шүгүр, арабчадан тажиддин негизинде колдон келишинче устаздардын салымы менен арабчаны бүтүрүп, Кудай асап окуп, Мүлк сүрөсүн бүтүрдүк иншалла. Мүлк сүрөсүн башынан баштап аягына чейин бүтүрдүк иншалла. Эми экинчи бул жака келген себеби Азия башы Садыр Нуркожоевич айтты. Эми ислам динди бир илим жагынан да бир жакшы көз карашта жана өзүңөр илимди алып бир аз жакшы максатта бир таркасаң жакшы болот деген. Эми ошол сыяктуу эле биз да ошол Садыр Нуркожоевичтин сөзү менен жана өзүбүз да ошол нерсени түшүндүк, бир аз илимди алып ушул жерге келдик. Шүгүр, эми жакшы болду. Анан кийин айтып коюп, эми динди бир аз жакшы кулктун өзү менен, адеп ахак менен көрсөткүлө депчи, тазалык менен. Анан мына азыр айтып атты, Садыр Нуркожоевич айтты го.
кыргыздын калпагын кийип, узун желегин кийип, ошол силер бир аз динге үлгү болгула деген максат айтып жатат да, тазалык менен дегенчи. Эми ошоңо биз дагы келдик, бул жерге келип иншалла. Ошол нерселерди көрдүк, шүгүр. Эми биз дагы ушул өзүбүздүн жергиликтүү жерге барып, ошол динди, илимдин жакшы жагы менен көрсөтүүгө иншалла аракет кылабыз иншалла. Жыйындын соңунда Абдурахим Шейх устаз өз насаат-насыйхаттарын айтып, батасын берип, андан соң сертификаттар ыйгарылды. Эсенбеков Алтай, Сүйүнов Ясин,